Жан құрдасым Елмирбек, сөзіме құлақ салып көр. Қырғызымның бағына сүйінтіп берген садық шер. Манашшыларды көтеріп, бұйыртып берген садық шер. Айтышыңды қайтадан тірілтіп берген садық шер. Әлемге құлақ түргізіп, ЮНЕСКО-ға кіргізіп, батыстың басын қырғызға иілтіп берген садық шер. Айналайын қырғызым, жолбарыс садық шеріңді, елім деп туған еріңді, өлген соң жоқтап жыламай, тірісінде танып көр. Бәрекелді. Таласқа bir чоң жол барат да. Бул азыркы Талас Тарас шаары. Биздин бала кезде ал Жамбыл деген шаар болчу. Ага чейин кадимки Чыңгыз Айтматов жазган Олий Ата шаары. Эсиңерде бардыр. Ушу көп чыгармаларында Чыңгыз Айтматов агабыз ушу Олий Ата шаарынын жөнүндө көп жазат. Мисалы эрте кирген турналарда дагы Султанмурат уктабай чыгат эмеспи, Олий Атага барам деп. Ошол шаар баратканда ушу Талас өрөөнүнө биздин чоң капка деген айылдан өтөт да. Анткени ошол жерде чоң капка, ачканда Капчыгай. Бирок ушу биздин бала кезде 75-жылдары аерге бир чоң суу сактагыч курулду. Ошол суу сактагычтын ылдый эле жанында, түбүндө мындай айтканда биздин чоң капка айыл жайгашкан. Ошол жерде төрөлүп өстүк. Көп балалуу үй бүлөдө 8 кыз тууган болуп чоңойдук. Бирибиздин кийимибизди бирибиз кийип чоңойдук. Садык Мыноğlu. Атасы мына Болот, Эркинбек, эң кичинекей Баткенбай, Айнур Айгүл. Атам көпчүлүк өмүрүн түштүктө өткөздү. Адистиги ветеринар болчу, мал доктор. Апам кадимкиде жөнөкөй эле колхозчу. Садык өзү жетинчиси. Садык өзү кичинекейинен эле сергек жакшы бала болду. 6 жашында алып барса мектептин директору 6 жашта окуу болбойт. Албайбыз десе, эмесе могул китепти окутуп көрсөк, бул шара окуйт. Тезенен баарын окуп берсем, мейли алдык эми деп. Ошо 6 жашында окуп калды. Негизи бир эң сонун күндөр ушу мектепте өттү да, анткени ошол кездеги мугалимдердин чыныгы бизге билим берип, чыныгы бизди тарбиялайын дегени 4-класста окуп атканда шаардан бир жаш, азыр ойлосом бир 24-25-терде болсо керек. Күлүпа эжеке, Садақан эжеке, Сагын эжеке, алар класс жетекчи болуп. Бири менен ушунчалык бир атаандашуу болгондуктан жана жаштыктын деми мектептеги окуучулардын дегеле билимдин деңгээлин бир топ көтөрдү десек болот да, ошол шаардан келген эжекелерибиз. Ошолор биз менен 4-5 жыл окутуп калышты бизди. Кеч күйөөгө да тийишти, кеч тийишти. Айылда ар кандай сөздөр да болду, ошо эжекелер карадалы болуп калды деп биз кадимкидей урушчук ошондой сөздөрдү укканда алар менен. Жумушка кызыгып, өзлөрүнүн бактысынан дагы ушул балдарга бизге окшогон билим берүүнү бийик коюп аракет кылып болгон дараметин, болгон энергиясын, болгон убактысын ушу бизге жумшады десем болот. Ошол 5-6 класстардан баштап мен сабак бере баштадым. Ошол кездеги мүнөз азыр деле байкайм да, мындай ор салмактуу, көп сүйлөгөн, бирок оюн аябай жакшы жыйынтыктап айта алат да. Анан ошо мектепте жүргөндө сабак берип аткан учурда деле башка балдар менен катар отурганда анын бир ой жүгүртүүсү башкачараак болчу да. Коомдук иштерден бир тапшырма берсең, ошо коомдук иштерге да анын активдүүлүгү өтө күчтүү болчу. Мектепти 8 класска чейин окудук. Андан кийин анан Фрунзе шаарына келип билим алууга аттанганбыз.
Германиянын атактуу көрктүү Потсдам деген шаары бар. Ошонун жанында Крапниц деген айылда служба кылдык. Ал жерде баардыгы устав менен болчу да. Баары так, баары туура, баары тыкан. Нагыз армияны өтөдүк десек болот да биз ошол жерден. Ошол жерден биз тактыкка үйрөндүк, ошол жерден жоопкерчиликке үйрөндүк, ошол жерден айткан ишти аткарууга үйрөндүк. Менин жеке оюмда армия ар бир эркек азаматына атайын өтө турган, ал жолду баса турган чоң мектеп деген оюм бар. Негизи эле Айтыш коомдук фонду ушул биздин мамлекеттин теги маданият өксүк болуп калган учурда бир убагында түзүлдү деп ойлосок айтсак болот да. Биринчи түзүлгөндө ушул биздин акындык өнөрдү сактап калууга. Акындык өнөр бул биздин элди, биздин кыргыз журтун өзүнчө идентификациялап турган өнөрлөрдүн бири да. Дүйнө жүзүндө мындай өнөр калган жок эч жерде. Бир гана казак менен кыргызда калды. Бул өнөр дагы жок болуп кетиши коркунучу бар болчу да бизде дагы. Мүмкүн. Бирок бул кыргыз элин өзүнчө өзгөчөлөнтүп турган бүткүл дүйнөдө өнөр болгондуктан ушул биринчи ушул өнөрдү көтөрүүгө күч жумшадык. Кудай кааласа ал баскан изибиз жакшы болду, барамдуу болду. Элдин колдоосу менен, эл да көксөгөн өнөр экендиктен бул өнөр бүгүнкү күндө түрлөнүп, бүгүнкү күндө жаңы формага ээ болуп, биздин ошо акындардын учугу сакталып калды да. Мирбек байкем обону эл кырдасам болобу. Акын агамдын обону алдыңдан айтсам болобу. Алпайып төрдөң олтурат алынын урмат коногу. Азыраак айткан сөзүңө биз анда жок кылып коелу. Мына Айтыш коомдук фонду түптөлгөндө бул өтө кыйынчылыктар менен коштолгон. Жаңы нерсени башташ, жаңы бир жумушту тикелештин өзү көптөгөн эмгекти талап кылат. Садык Шернияздан менин байкаганым өзүнүн дагы төкмакындык шыгы бар экендигинде да. Мына ушул нерсене токтолгум келет. Бул өнөргө болгон сүйүүсү, анан дагы ошол өнөрдүн өзүндө бир данеги бар экендиги көп эшиктерди кайра Садык Шерниязга ачып берди деп түшүнөм. Алмадай болгон жаш балай орун алдым жаныман. Senin akındık degen bağıman. Oy, kafasına günde çatkanda bulbuldum bolot armanı. Çurkabana baspasa kutundum bolot armanı. Çınovnikler çıkkan Kırgızstan'dan amantaylar çıkpay kaladı. Айтыш коомдук фонду ошол мына Лос-Анджелесте дагы Азия элдеринин фестивалын негиздедик. Андан башка айтыш өнөрүндө өтүп турчу жыл сайын 1-2 ири фольклордук фестивалдар. Театр өнөрүнө атайын арналып уюштурулган сыйлык эргүү ошол театр ишмерлеринин союзу менен деги койчу. Ошентип бүгүнкү күндө Айтыш коомдук фондунун бир жыл сайын дайыма өнүгүп өсүп кайталанып турчу чоң проекттери эле бир 10го жакын десек болот. Ошол эле технологиялык жактан өстүрүү үчүн мынакей Айтыш фильм киностудиясы түзүлдү. Эң жаңы бир дүйнөдө жаңы чыккан шаймандарды алууга аракет кылдык. Ошону менен жаштарга кино тартууга берген жардамыбыз. Кинематографисттер ишеним көрсөтүп, кинематографисттер уюму төрагасы кылып шайлагандан кийин бул иш ого бетер жакшы жыла баштады.
орто муундун өкүлдөрү ошол эле Актан Арымкубат, Марат Сарылуу, Эрнис Абжапаров, Темир Бирназаров, Аксакалы Сартык Сүйүндүков, Талай Кулмендеев, Нурлан Абдыкадыров сыяктуу инициативалык топ ушул кинонун багытын жума сайын сүйлөшүп, ошол жерден стратегиялык багыт аныкталып, жаңы фестивалдардын идеясы түзүлүп, Кыргызстан кыска метраждуу кинолордун өлкөсү. Ада ушу Айтыш коомдук фонду жана Союз кинематограф менен биргеликте. Ак Элбирс номинациясы, бир дүйнө документалдык фильмдер фестивалы деген иш-чаралар Кыргызстанды кандайдыр бир кино өлкөсүнө айлантканга аракет кылды дагы. Бүгүнкү күндө ошонун ийгиликтерин көрүп атабыз. Биздин мектепке келип ушу класстан ким эмне болосуңар дегенде эле жарымыбызды космонавт болом деп чалып атты. Анткени космонавтика күчөп турган убак Гагариндин сүрөттөрү илинген ар бир жерге. Мен ушу режиссер болсо экен деп кыялданчумун. Коомдук жумуш жана мамлекеттик жумуш болуп 34 жашымда ошо парламент тарабынан акыйкатчынын орун басары болуп шайландым 5 жылга. Ошого 1,5 жыл иштегенде бир күнү ушул жумушка барып карап ойлондум да, эгерде дагы бир ушул бир 6 ай иштесем бул жерде, анда биротоло бул кресло сени жутуп алат дагы, мамлекеттик чиновник айлантат сени. Ошентип анан сен эч качан баягы бала кездеги сенин кыялың, режиссер болом деген кыялың эч качан аягына чыкпайсың да, сен эч качан кино таппайсың. Анан өмүр бою канча жашка чыкпагын, өмүр бою сен ушуну эстеп армандай өтөсүң деп ойлодум. Анан ошол күнү мен деги кызматтан кетем деген арызымды жаздым. Албетте деги эле коом таң калды, парламент дагы, бирок ошого орбой Москвага барып окуп калдык. Хатиненканын чеберканасынан. Андан кийин продюсер чеберкана көрүнүктүү продюсердин бири Александр Ефимович Роднянский чеберканасынан окуп калдык. Ошентип анан мына 3 жылдан кийин баягы кыялым орундалып, Курманжан Датка деген мамлекеттик проектин алып, ошону аягына чыктым. Внимание, приготовиться. Приготовились, тишина. Камера. Мотор. Есть. Начали. Поджигай. Бул фильм ушул кино тартам, Кыргыздын киносуна дагы бир жакшы фильм жаралсын деген тартуучу топтун берилгендиги менен, ошолордун чынында күйгөндүгү менен, ошолордун арзыбаган акчага иштеп, Кыргыздын маданиятына салым кошолуу деген дилгир аракети менен бүттү бул кино чынында. Каражаттын азабынан көп кыйынчылык тарттык да. Мисалы бир эле айта турган болсок, кылыч жазаталы десек, 12 000 сом деди, 10 000 сомдон экен бир кылыч жасаган, кыны менен. Анан акчанын каражаттын ар жак бер жагын карап көрүп, анан 20 кылыч жасаттык. Темирден, кадимкидей кылыч. Анын биринчи эпизодун тартканда эле 3 кылычыбызды жоготуп алдык. Мүмкүн ошол жерде ойноп аткандар ошону кызык көрүп үйүнө алып кеттиби, же эмне болду? Ошо менен 17 кылыч менен калдык. 17 кылычка атайын кароолчу койдук. Мылтыктарды санайын десек 4 мылтык бар экен, болгону Кыргызстан боюнча ошо эски үлгүдөн. Ошо менен бул фильм чынында 17 кылыч 4 мылтык менен тартылган кино болду да. Бул фильмде аябагандай көп окуялар камтылгандан кийин бизде бир эпизодко 1 мүнөт, 1,5 мүнөт гана убактыбыз бар болчу. Ошол жерде Кыргыздын улуулугун, Кыргыздын намустуулугун, деги эле Кыргыздын бир тууганы үчүн кандай өлүп баратса дагы ошо туруп берген нарттуулугун сүрөттөлгөн эпизодду кошконго аракет кылганбыз да. Ошол жерде Жантай ооруп атса дагы туруп белин бек байлап тосуп атат. Алымбек келип ошол жерде Жантайдын өлүм астында турганын көрүп атат адагы. Бирок экөө тең билгизбей ушул той өткөзүп, экөө тең каткырып күлүп, анан аягында Шабданга айтып атпайбы, күлүк жарыштырып көрбөйлүбү батыр деп.
Бул ушу Шабнанда эртерээк барып, кайта үйүнө кайтсын деген аракет. Ошон үчүн жанагы конушта, Кыргызда ат чаппайт, боз үйдү аралатып. Ошол жерде чашкандан чаап кетип атат чаңытып, мисалы, Калымбек. Салтты бузуп кетип атат, мисалы, ошол жерде карасаңыз да. Анткени жантай өлүм алдында жатканын көрүп атат да. Ошол Шабдан уулу келип көрүп калсын атасын деген мааниде. Бул эпизод мен үчүн аябагандай жакшы, мага аябай жаккан, Кыргыздын анык, барктуулуу, наркын, намысын көрсөткөн эпизод деп ойлойм да. Бул фильм бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнүн дээрлик бардык жеринде болду. Американын ушу биринчи бул Канададан башталган Монреалдан, андан кийин Лос-Анджелес болобу, Нью-Йорк болобу, Бостон болобу, Сан-Франциско болобу, же болбосо Тибурон болобу, Чикаго болобу, андан ары Европадан Нидерланды, Голландия, Кытай, Япония, Иран дээрлик чоң фестивалдарга катышып, 10дон ашык байгелерге ээ болду. Эң бир сүйүнгөнүм ушул биздин маданиятты, биздин тарыхты, биздин ушундай даңктуу энебиздин улуу жолу болгонун миллиондогон кишилер көрүштү. Ошонун ичинен чет өлкөдө дагы канчалаган миңдеген кишилер көрүп, Кыргызстандын жаратылышына, Кыргызстандын элине, Кыргызстандын даңктуу кызына, деги эле биздин маданиятыбызды, деги эле биздин каада салтыбызга алар күбө болушту, жакшы жагынан. Кыргыз болгону, Кыргыз дайыма өзүнүн тарыхын, өзүнүн улуу инсандардын жолун билгиси келген күндө бул фильм жашайт деген ойдомун. Анткени бул фильмде Кыргыздын руху бар, Кыргыздын намысы бар, Кыргыздын басып өткөн даңктуу жолу, Кыргыздын тарыхы, Кыргыздын улуу инсаны Курманжан Даткай энебиздин жолу болгондуктан бул фильм келечекте да өзүнүн көрүүчүлөрүн табат деген ойдо айтып жатам. Достойный и истории. К сожалению, вот Жаужурек Мамбала, картина, которую мы там все гордились и так далее, она уступает. Фильмді тарткан таспаға Садық шер бәйкем миыл екен. Сондықтан да Садекем бар түркіге сыйл екен. Құрманжан Датқа фильмі ойландырған күйін екен. Тарихыңды тірілтіп майдан құрған күйін екен. Титаникті аяқтан байландырған күйін екен. Элестірмей шаңына жай қалдырған күйін екен. Қанша қаржы құйсаң да өтелетін күйін екен. Ұрықпенен намысты көтеретін күйін екен. Бүкіл әлем сүйініп көретұғын күйін екен. Қай бәйгеге салсаң да жеңетұғын күйін екен. Ойланбастан Оскарды беретұғын күйін екен. Курманжан Датка тасмасы ийгиликтүү болуп, көп жерде сыйлыктарга жетишти. Бирок ошонун эң кымбаты, эң урматтуусу мына ушу сыйлык болуптур. Талас ал элдин астына сыйлык алып элек болчумун да, рахмат сиздерге.